Орозо бул Кур'андын айы, Кур'ан түшкөн ай. Ар бир үммөттүн өзүнүн бир сыймыгы болот. Биздин пайгамбарыбыз, сүйүктүү пайгамбарыбыздын үммөтүнүн сыймыгы бул Кур'ани Карим мына ушул ыйык Орозо айда түшүрүлгөн. Пайгамбарыбыз Жабраил периште келгенде жылына Орозодо 2 жолу Кур'анды хатым кылып өткөзүп берчү. Ошондуктан мына ушул айда Кур'анды хатым кылуу биз пайгамбарыбыздын үммөтүнө сүннөт болуп эсептелет. Ошондуктан бардыгыбыз ушул айда аракет кылып Кур'ан окууга, Кур'ан окуй албасак Кур'ан окууну үйрөнүүгө көбүрөөк аракет кылышыбыз керек экен. Кимде ким анын ичинде, анын денесинде Кур'андан бир харф болбогон болсо, ал ташталынган үй сыяктуу дейт. Демек ташталынган үйдү эмнелери ээлеп алат, бардыгыбызга белгилүү бош калган жерде. Ошондуктан эгерде кайсы бир адамдын ичинде Кур'андан эч нерсе болбой турган болсо, мына ошондой болот экен. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, бардыгыбыз ушул берекелүү айда Кур'ан окууга, Кур'анды үйрөнүүгө көбүрөөк аракет кылайлы. Кудай Таалам берекесин берсин.